Бөйрөктүн эң негизги кызматы канды зыян нерселерден тазалоо болуп эсептелинет. Ал эми бөйрөктүн эң көп жайылган оорусу бул бөйрөккө таштардын чогулуусу. Мындай учурда бөйрөгүбүз начар иштей баштайт. Бул учурда бөйрөктүн дарылоо жана жакшы иштешин камсыздоо үчүн эң жакшы ыкма болуп бөйрөктү тазалап, профилактика кылып туруу болуп эсептелинет. Бул видеодо биз кантип өзүбүздүн бөйрөгүбүзгө зыян келтирип атабыз, бөйрөккө зыян келтирүүчү кандай адаттардан арылыш керек жана кантип бөйрөктүн жакшы иштешин камсыздаш керек, ошол тууралуу болмокчу. Ошондуктан видеону аягына чейин көрүңүз, өтө кызыктуу жана пайдалуу болот. Эмесе, бөйрөк эң маанилүү органдардын бири. Анткени ушул орган биздин денебизде чогулган зыян заттардан арылтып турат жана бөйрөгүбүз ооруп баштамайынча биз бөйрөгүбүз жөнүндө ойлонбойбуз жана кам көрбөйбүз. Жана биздин күнүмдүк жашоодогу кээ бир адаттарыбыз бөйрөктүн начар иштешине толук алып келиши мүмкүн. Эмесе биринчи адат, сийдигибизди же заарабызды аябай дааратканага баргыбыз келип атканда өзүбүздү көпкө кармап туруу. Кеңеш: эгерде туалетке баргыңыз келип атса, сразу барыңыз. Анткени заараны өзүбүздө көпкө кармап туруу бөйрөктүн жетишсиздигине алып келиши мүмкүн жана андан ары өөрчүп, зат алмашуу системасына дагы терс таасирин тийгизет. Кийинки адат — белокту көп колдонуу. Көпчүлүк бул жөнүндө ойлонбойт, бирок чындыгында белокту көп колдонуу бул зыян. Бул жөнүндө айтып кетиш керек, анткени азыркы учурда барыңыздар байкасаңыздар керек, ошол эле тренерлер, диетологдор арыкташ үчүн майлардан жана углеводдордон арылып, белокторду көп жеш керек деген сөздөрүн. Мындай учурларда белокту көп колдонуу, белокту көп жемей бул зыян жана коркунучтуу. Анткени баарыбыз билебиз, белок бөйрөк аркылуу сыртка чыгарылат. Ошондуктан белокту ченемден көп колдонуу бөйрөгүбүзгө чоң нагрузка алып келет. Ошол эле учурда бөйрөккө таштардын чогулуусун алып келиши толук ыктымал. Ушундан улам сураныч: белок менен абайлаңыз. Мурун мындай сунуштар бар болчу: ар бир денеңиздин салмагына күн сайын 2-3 грамм белок колдонуу деген. Мисалы, сиздин салмагыңыз 60 килограмм болсо, бир күндө 120 граммдан 180 граммга чейин белок колдонуу деген. Азыр бул сунуштар кыскартылган. Азыр денеңиздин ар бир салмагына күнүнө 1 граммдан белок колдонуш керек. Мисалы, 60 килограмм болсоңуз, бир күндө 60 грамм белок жетиштүү болот. Эгер сиз спорт менен көп машыксаңыз, мындай учурда күнүнө ар бир денеңиздин салмагына 1,5-2 грамм белок жетиштүү болот. Белокту көп колдонуунун пайдасы жок, бирок зыяны чоң. Бөйрөктүн иштешин начарлаткан кийинки нерсе бул тузду көп колдонуу. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо министрлиги тузду 4 граммдан көп эмес өлчөмдө колдонууну сунуштайт. Мындан дагы азыраак колдонсо жакшы, бирок бул мүмкүн эмес болуш керек. Анткени тузду дегеле бардык тамактарда колдонот. Бирок жасап жаткан тамагыңызга азыраак туз кошконго аракет кылыңыз. Ооба, башында тамак супсак, таамы жок сезилиши мүмкүн, бирок бара-бара бир жумадан кийин көнүп кетесиз. Туз деле сагар сыяктуу, биз ага бат көнөбүз. Тузу көп тамактарды көп жесек, туздуу нерселерге көнүп кетебиз. Аз жесек, тузу азга көнүп калабыз. Тузду көп колдонуу жеке эле бөйрөк эмес, жүрөк ооруларына дагы чалдыктырышы толук мүмкүн. Кийинки биздин бөйрөгүбүзгө терс таасирин тийгизчү нерсе бул сууну аз ичүү. Бөйрөктөр үчүн суу ичиш керек. Организмибиз жетишерлик өлчөмдө суу алып туруш керек. Бул жерде пиво эмес, сок эмес, чай эмес, кофе эмес, дал сууну өзүн. Кийинки бөйрөктүн душманы бул муздак жана суук. Бөйрөктөр суукту сүйбөйт. Ошондуктан ным жерде жана суук жерде отуруу зыян. Муздак сууда көпкө отуруу жана суук аба ырайында көпкө жүрүү. Кийинки бөйрөктүн душманы бул болеутоляющий же обезболивающий дары-дармектер. Башкача айтканда, ооруну баса турган дары-дармектерди көп өлчөмдө колдонуу. Негизи эле обезболивающий дарылар, таблеткалар бөйрөгү ооруган адамга колдонууга тыюу салынат. Аларды колдонуу менен силер бөйрөк оорусун күчөтүп жибересиңер жана алар жеке эле бөйрөк ооруларына эмес, башка органдарга дагы чоң зыян. Кийинки бул алкоголь. Бул баарыбызга белгилүү болуш керек. Бул жакта түшүндүрүп кетүүнүн деле
кажети жок деп ойлойм. Бир сөз менен алкоголь бул зыян. Жана дагы кызыктуусу, тамеки чегүү дагы бөйрөккө зыян алып келет. Жеке эле өпкөгө эмес, бөйрөккө дагы. Медиктердин айтуусу менен бөйрөккө зыян алып келүүчү нерселердин алдыңкылары тамеки чегүү болуп эсептелинет экен. Баарыбызга белгилүү болгондой, бөйрөк организмди токсиндерден, зыян нерселерден тазалайт. Ал эми дал ушул тамеки бөйрөккө чоң нагрузка алып келет. Кийинки зыян алып келүүчү нерсе кофени көп ичүү. Бул жакта белгилеп кетиш керек, жеке эле кофе эмес, кофеин кошулган азык-түлүктөр. Ал эми алар күчтүү жашыл чайда бар, орусча айтканда крепкий зеленый чайда. Кофеин кара чайга караганда жашыл чайда көп. Ал эми крепкий зеленый чайда кофеиндин өлчөмү кадимки эле кофенин өлчөмүнө барабар экен достор. Ошондой эле алар какаодо да көп өлчөмдө. Мындан кофеинди көп өлчөмдө колдонуу бөйрөктөргө зыян алып келет. Жана дагы аз кыймылдаган жашоо тууралуу өзүнчө айтып кетиш керек. Канчалык таң каларлык болбосун, бирок спорт менен машыгуу жеке эле жүрөк кан тамырларына эмес, бөйрөккө дагы чоң оң таасирин тийгизет. Аз кыймылдагандык кандын туруп калуусуна жол түзөт. Бул учурда бөйрөк алсыз иштейт. Ошол эле учурда бардык спорттук нагрузкалар, машыгуулар кандын жакшы айланышына алып келет жана бардык органдарды жакшы иштешине чоң таасир тийгизет. Сиздер менен Ден соолук каналы болду. Каналга катталууну унутпаңыздар. Подписканы басыңыздар. Эгерде бул видео жакса, класс басып колдоп коюңуздар жана башка видеолордо жолугушканча аман болуңуздар.